Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Бүгінгі өте тұрған темамыз тамақтану маданияты. Қандай шартта тамақтаныш керек, қандай тәртіпте тамақтаныш керек, мұсылманшылықта қаншалық көңіл бұрылған. Бұл әлбетте ғалымдарымыз бөледі. Жүрегі шариатқа бұрылған адамдар, шариаттың қандай ережелер айтылса, соны жан ділінен атқаранға даяр. Егерде жүрегі шариатқа бір анчайын бұрыл елек болса, алар балким атқарғанға мойны жар бербеші мүмкін, қыжалат болушы мүмкін, шундай екен. Ошоға Хузайфа радиаллаху анху сахаба өткен. Хузайфа радиаллаху анху білесіздер, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламдың сырчысы болған, сыр сақчысы. Пайғамбарымыз адамның табиятында ушундай экен, бір аярлуу, бір өтө кубанычтуу кабар болсо, же өтө өкүнүчтүү, кыйын бір үй бүлөнүн ичинде, же болбосо бір жашап аткан өмүрүнүн ичинде, жасап аткан иштеринде бір маанилүү бір иштер боло турган болсо, ошону адам табиятынан бирөөгө бөлүшкүсү келет экен өзү, негизи эле. Ошого пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахабалардын ичинен сырға бекен, сыр сақчысы, сыр сақтағычы бір ғана Хузайфа радиаллаху анху болған. Керек болса, Умар радиаллаху анхудан мурунку темаларды айтып жүргөнбүз. Умар радиаллаху анхудагы эмне болгон? Сурап турган. Себеби эмне деп айткан? Эки жүздүүлөрдүн тизмелерин каттай бер деп койгон. Анан Хузайфа радиаллаху анхуга пайгамбар улам айтып эскертип турган. Мына адамдардан этият бололу. Тили балким будай куурушу мүмкүн. Бал тилдері болушу мүмкін. Баяғы кимдин ман адуба лисануху катура ихвануху деген арабтардың жақсы сөзі бар екен. Кимдин тили ширин болсо, анын жоро жолдоштору көп болот деген. Анан эми ошо дили менен дагы ширин болсо жакшы экен. Анан кээде тили эле ширин болуп, бирок дилинде эчтеке жок, мамилеси начар болсо, Кудай сактасын, ал өкүнүчтүү болуп калат экен. Ошого баягы жүрөк ең маанилүү экен. Ошо жүрөк таза болсо, Кудай буйруса, шариаттын эмнени буйруса, шариаттан аткарганга, эмнеден тыюу салса, андан тыйылганга болушунча аракеттерибизди көрөт экенбиз. Ошого Азирет Умар радиаллаху анху айтпайбы? Да iyyakum wal ghadara. Алданып калуудан да сактангыла деп айткан керек болсо. Ушунчалык биз жүрөктүн тазалыгы десе, таза болдум эле мүт жүрөр эмес, этияттыкта керек экен. Ошондой даражадагы экинчи падышалыкка татыктуу болуу менен биргеликте падыша болуп иштеген, өмүрүн өткөргөн Азирети Умар радиаллаху анхудагы Хузайфа радиаллаху анхудан күнүнө сурап турчу экен. Эки жүздүүлөрдүн арасына мен атым кирип калган жокпу деп. Улам сурап турчу экен. Калп эле ана бир кичпейил болуп көрүнө калып, же андай эмес. Чындап эле. Барып, Хузайфа, Алла эки жүздүүлөрдүн тизмесине мен кирип калган жокмун деп койчу экен. Хузайфа радиаллаху анху жок, ибадатың менен ишиң менен арек боло бер деп койчу экен. Дагы кимдер бар деп нары көздөп сураган эмес экен. Эмне кереги бар? Бирөөнүн сырын бизге эмне кереги бар? Ошого үйрөнүшүбүз керек экен. Кээ бир адамдар кыжалат боло берет. Бирөөнүн сырларын, бирөөнүн секреттерин билгиси келип эле кыжалат боло берет. Эмне кылат? Флешкасына личный запись кылып байкелер, агалар. Кереги жок, бияка ашыкча запистин кереги жок. Анын Россияга барып, анын аялы менен биринчи балалы болгонун, анан кыздуу болгонун тээ жактагы эле бирөөлөрдүн. Анан минтип той өткөрүп тур, анан мынча киши чакырып тур, анан мынчасы кудасы экен, мынчасы бала тарабынан куда экен, ошондон бери териштиргендер бар. Эмне кереги бар ана? Андан көрө тарыхый инсандардын өмүр таржымалын жаттаган жакшы. Мисалы биздин мамлекетибиз мамлекет болуш үчүн, динибиз жайылыш үчүн кандай гана аалымдарыбыз, кандай гана биздин ата-бабаларыбыз өмүрүн, жанын курман кылды ошол жерге. Ошолордун өмүр таржымалын жаттаганыбыз жакшы экен. Пайдалуу себеби Азирети Умар радиаллаху анху эмне деп айткан? Лиман ла кадима лаху ла жадида лаху. Кимдин байыркы жолу, байыркы аталары болбосо, байыркы жолу болбосо, тарыхый жолу болбосо, анын келечеги жок, жаңысы жок деген. Бул Азирети Умар радиаллаху анху сөзү. Лиман ла кадима лаху ла жадида лаху. Ошон үчүн биз байыркы аталарыбыздын эмгек жасап кеткен эмгегинин себеби менен, динибизге жасаган эмгектеринин себеби менен биз монтип мусулманчылыкты карманып, амал кылып,
колубуздан келишинче амал кылып келатабыз. Биздин ата-бабалардын дагы бир өзгөчө адеп акылакка аябай көңүл бурган. Улуу муун келатабы, унчукпа. Орто муун келатабы, кичисиңби, дагы унчукпа. Унчукпа ишиңди кыл. Жаштарга илим ал, билим ал, өнүк өс болду. Ушул эле болгон. Аз сүйлө. Жап-жаш балага быдылдап, булбулдай сайрап аткан көзгө жаман көрүнөт. Негизи эле. Аларга көп иш кылып отурган жакшы, жарашат. Көрүп берет, мындайча айтканда. Анан 70ке чыккан карыяны 20 жашарга жашартып койгондой болуп, 70 жаштагы карыяларга окшоп теңелип, ошолордун деңгээлине чыгып алып сүйлөгөн киши болуп, акылман болуп, гений болуп көрүнгөн жарашпайт. Ошондой балдарды сүйлөп башташ керек. Айнанан балам, дагы окуу айнанан. Жашың 40ка келгенде дагы калчайсың. Ар бир сөздүн ичинде жашап чыгасың. Ички мааниси болот, сырткы мааниси болот ар бир айтылган сөздүн. Сырткы маанисин түшүнүп алып эле бирдем келет, айта берме балам. Жакшы мүнөз менен мүнөздөл балам. Эч кимди кагып силкибе, эч кимди зекибе. Дайыма мүнөзүң жумшак болсун, жасаган ишиң бийик болсун. Сенин мүнөзүң аябай темеле тетакка чыгарып алып, бирок жасаган эчтекең жок болсо, алда болбойт балам. Ошон үчүн мүнөзүңдү кооздоп, мыктыла, анан сүйлөгөн сөзүң жөнөкөй болсун, кылган ишиң балам бийик болсун деп кыздарыбызга, балдарыбызга үйрөтөлү. Эртең момда карыяларды карыган кезибизде бизди дагы жаштар урматтай турган болсун. Аталар, рахмат сиздерге. Куранды, хадисти, шариатты үйрөтүпсүздөр. Чоң рахмат сиздерге дей тургандай болушубуз керек экен. Арканы карап, жаштардын жанында жүзүбүз жарык болуш керек экен. Эртең биздин аталарыбызга рахмат. Биздин мамлекетибизди, динибизди жашнакай бизге өткөрүп беришти. Өткөрүп берип атышат. Эми биз кийинки муундарга дагы эч жерине кыянат кылбай, жашнакай өткөрүп беришибиз керек экен. Кыргызда сөз бар. Өтө кызыл тез оңот деп коет. Адыраңда эле бейиштин ачкычын колго алып алгандай болуп эле, сен тозокку, сен бейиштик деген сыяктуу кээде айтып үйрөтпайбызбы? Ошолордон да этият болушубуз керек экен. Ким бейишке кирет, ким тозокко түшөт, муну бир Кудай билет. Ошон үчүн бүт болушунча адеп акылактын, жогорку адеп акылактын негизинде, маданияттын негизинде биз амалыбызды жасай беребиз. Кайсыл амалыбыз Кудайга жагат, бир Кудай билет. Ошол амалыбыз аркылуу Кудай Таалам райымын алат, бейишке чыгарып коет. Балким 5 маал намаз эмес, 5 маал намаздын артында теспеңизди алып, астагфирулла, субханалла деп чалып аткан зикириңиз Кудайга жагып калышы мүмкүн экен. Же бир адамды карап күлүп жылмайып койгонуңуз үчүн. Ошол садака катарында. Же болбосо бир жолдо баратып бирөөгө ассаламу алейкум деп, эч ким мага көңүл бурбайт, мен адам делебес окшойм деп бирөө көңүлү чөгүп отурган болсо, сиз болсо ассаламу алейкум деп койсо, сүйүнүп кетип, ва алейкум ассалам деп, анын көңүлү ачылып кетиши мүмкүн. Ошол амалыбыз Кудайга жагып, эртеңки күнү кабыр сурагынан жеңил өтүп, кыямат күнү сурактарынан да жеңил өтүп, бейишке кирип кетишибиз мүмкүн экен. Билбейт экенбиз. Ошон үчүн Алланын ыраазылыгы бүт жакшы амалдарга катылган экен. Ар кимдики ар кандай экен. Ошондуктан мусулман адам жакшы амалга, жакшылыкка эч качан тойбойт дейт. Колубуздан келишинче жакшы амалдарды жасай беребиз, жакшы сөздөрдү сүйлөй беребиз, жаман нерселерди кылганга убактыбызды дагы калтырбашыбыз керек экен. Мына ошого Хузайфа радияллаху айткан экен, жүрөктүн бир 3 түрүн айткан экен. Биринчи түрү бул нурдуу жүрөк. Ал жүрөктө адамдарга бир жакшы сөз чыгат оозунан дептир. Ошон үчүн мына жүрөк таза адамдан оозунан да жакшы сөз чыгат экен. Жүрөгү булганыч адамдан оозунан жаман сөздөр чыгып калышы мүмкүн. А муну кыргыздар эмне дейт? Ириген ооздан чириген сөз чыгат деп аяк катып айткан. Экинчи сыпаты бар, герооз деп коет. Оозуна алы жетпей сүйлөй берген адамдарды герооз дейт. Бул өтө жаман нерсе. Кудай сактасын. Баланчаны билесизби? Аябай адамдарды зекип, кыйкырып, өкүрүп, басынтып сүйлөйт экен, кагып силкей берет экен, эмне деген аксакал болуп калган десе, мисалы бизде. Не дейт экен? Нарактагы адам да, ага, капа болбой эле кой, ал герооз ал ошондой. Оозуна келген оттой берет, ал бакыр өкүрө берет. А өзү үчүн туура аныкы деп коет экен. Ошондой кайманатка, лакапка конуп калгандан Кудай өзү сактасын. Андан кийинкиси кайгыланган жүрөк деп коет экен. Кайгыланган жүрөк бул капырдын жүрөгү дейт. Эчтикеге тойбой өтпөй, байкайт болушуңуздар керек. Рахат издейт. Адамдын жүрөгү өзү зикир менен эс алат экен. Бир гана Кудайды эстөө менен тынчтыкта. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Тааланы эстөө менен жан дүйнө, жүрөктөр эс албайбы деген аят бар. Ошон үчүн мына жок дегенде жаш кезде эс тутумубуз жакшы учурларда арабча Куран окуган үйрөнүп алсак, Кудайдын бергени. Мына 70ке, 60ка
чыгып калган аксакалдар бар араңыздарда. Жан талашып отуруп Куран окуган үйрөнүп алды. Мына 57-деги бир агабыз бар араңыздарда отурат. Запис аркылуу, телеграмма аркылуу тапшырмасын алат. Анан күнүнө даярдап, бир жумада бир эле жолу тапшырып отуруп, 3 ай дегенде Куранга түшүп алды. Эми толкунданып жүрөт, сүйүнүп. Эртең жашы 65-70 барган кезде бала чака, небере чебер өз менен өзү болгондо, сиз акырын сиз менен биз Куранды ачып алып, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون деп мисал да эме. Ушинтип Куран окуп отурсак, мисалы, сиз менен биз. Сонунда Куран окуган сайын жан дүйнөбүз эмне болот? Кеңейет экен. Муну илимпоздор да далилдеп атат. Азыр бүгүнкү күндө доскаларга ийри буйру чийип коюп, жана нерв психологически чарчагандарды ушу сызыктарды караңыз дейт экен. Эмне үчүн? Мээ эс алыш үчүн. Биздин тамгалар 4 бурчтук болот атпайбы? 4 бурчтук мындай квадрат болуп түшүп атпайбы? Арабтын тамгалары мындай, ийри буйру, момдай. Анан ошентип ошо ийри буйрусу бизге мынакей Куран турат. Ийри мындай чийиндей болуп көрүнө берет. Сөл жандыкындай болуп, анан мындай чийилип, мындай көрүнө берет башында. Тамга тааныбагандар үчүн. Бирок бир тамга тааны үйрөнүп алган болсоңуз, 3 эле аракет бар. Кыймылга киргизген. А, И, У, анан сукун деп коет. Токтоо белгиси, тоголок белги. Ушу төртөөнүн негизинде эле арабтын тамгалары окулуп кете берет. Жеңил бул. Ошентип арабча окуганды Кудайдын буйругу менен окуп үйрөнүп алсак, рахат экен. Жан дүйнөбүз жыргап тим эле. Ар ким менен негатив сөздөр сүйлөшкөндөн көрө Куран окуп эс алган кандай рахат бул. Ошого Кудайым баарыбызды жеткирген болсун. Мына тамактануу маданияты боюнча Алла Таала Куран-ы Каримде эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бакара сүрөсүнүн 168 аятында. Бисмилlah. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. O adamlar dedi жалпы айтып атат. Жерден чыгарып койгон жакшынакай адал тамак аштарды тамактанып жегиле дейт. Курандагы бул Кудай Тааланын буйругу. Болгону мөмө жемиштерди биринчи жейбиз, майлуу тамак аштарды кийин жейбиз. Башка аяттарда келет. Эмне үчүн? Анткени себеби биринчи тамак аш жеп туруп артынан мөмө жемиш дей турган болсок, мөмө жемиш ашказанын үстүндө отуруп чирип кетет экен, ачып кетет экен. Батыраак чирип кетет деген туура эмес, мында ачып кетет экен. Ачып кетет дагы адамдын ашказанын кыйнайт экен анан. Ошон үчүн биринчи мөмө жемиштерди жеп алып, жүзүм болобу, алма болобу жеп алып туруп, анан артынан белкинде тамактарды жей турган болсок, анын үстүнөн басылат дагы тамак аштын сиңиши жеңил болот экен, ден соолугубузга зыян болбойт экен. Дагы бүгүнкү күндө врачтар, дарыгерлер далилдеп атышпайбы? Түрлүү тамак ашты шарият китептеринде бар да. Өтө эле түрлөп тамактануу макруу деген жерлер бар го. Ошону угуп алып, акылга сыйчу эмес да. Эми барлар бардай жей берсин да. Анан эми жок болсо айла жок да эми. Бир түрүндө жеш керек болот. Көрсө, мисалы бүгүн уйдун этин баштаган болсоңуз эртең менен кечке чейин уйдун этин жеген жакшы экен. Эми кечке жеп отура албайсыз эми. Ошол күнү уйдун эти жетет экен да сизге. Эртең тоогуткун жесеңиз, жалаң тоогуткун. Ашказанда эле түшүнбөй калат экен. Кокуй кайсы тамак келип атат деп түшүнбөй калат экен да ашкылып. Тооктун эти деле кирип келатат, жылкынын эти деле кирип келатат. Биягынан кайра түрлүү уй, кой, эчки түшүнбөй калат экен бул эт деле. Ашказанчы. Ошон үчүн же уйдун этин жеш керек, же жылкынын этин, же койдукун ушундай экен. Ошондо анан адамдын ашказаны бир түрдүү тамакты оңой сиңирет экен. Сиңирип кетет, жеп эмес, жеңиз. Эртеси жылкыныкын жеңиз, анын эртеси тооктукун жеңиз, анын эртеси үндүктүкүн жеңиз, анын эртеси каздыкын жей бериңиз. Секин мына кезеги менен да. Баарын эле оптомолап кире бербей, келе боло берет деп. Ошо менен ашказан бузулат экен. Азыр келебиз алардын темаларына дагы. Жана шайтандын жолдоруна эч качан ээрчибей келет. Шайтан ар кандай жол менен азырат экен. Сен илимдисиң, сенден өткөн илимди жок дейт экен. Эгерде физически күчтүү болсоңуз, сенден өткөн балбан жок, сен айтканың айткан дегениң деген дейт экен. Эгер оомат берип койгон болсо, сизге Кудай Таала мансап, даража, бийлик жагынан, байлык жагынан мансап деп коет го, мындай даража, кадыр бар. Сенден өткөн кадырлуу инсан жок. Айтканың айткан дегениң деген. Айт сүйлө дейт экен. Анча-мынча эми кичине эми митип койбойлу деп шариятты бурмалаганга чейин барганга аракет кылат экен шайтан.
Ошондо да эмне дейт экенсиз? Жок, мен шариаттын көрсөткөн чийинден чыкпайм деп өзүңүздү өзүңүз көзөмөлдөшүңүз керек экен. Өз адам бирдекени көрөр деле адыраңдап башкача сүйлөп калат өзү. Негизи байкасаңыздар, оозунан жаңылып эле сүйлөгөндөн кайра бир эки жаңылса мейли го, кайра жаңылып калат. Керек болсо мына айылда мал баккандар түшүнөт, билесиздер. Керек болсо уйлар да башкача болуп калат. Байкайсыздарбы? Мына зоодон кулагыңызга келген уйлар башкача болуп калат. Бакшыңда эле адыраңда элечи, айласаң деле болбойт. Анан ата-энелерибиз айтып калса чоң аталар, мына уйду союп эле таратып жүрчү, айнана мына башкача болуп атат чото. Десе, жакшы уйлар болот да, эми сойгун келбейт. Бир пас эми сойбой эле коелучу, союп коюп алам, мына бирдекени көрүп атасың могу. Адыраңдап калыптыр. Чын эле ошондой болот да, Кудайдын буйругу менен. Бир жума өтүп эле жанагы кул айтча бирдеке болуп, бирдекеден сайылып бирдеке болот. Себеби адам өзү башкача болуп калат. Ошондо тобо деш керек экен, тобо деп, тобо кыл деп коет го. Ошон үчүн истигфарды айтып, тобо кылып, адам төрөлгөндөн кийин эртең эле табутка түшөрүбүздү эч качан унутпашыбыз керек экен. Ошону эстей бериш керек экен улам сайын. Алла Таала Мулк сүрөсүндө да бир нече аяттар бар бул боюнча. Ошо кыскартып экинчи аятты айтып, анан хадиске өтүп кетели. Кийинки Мулк сүрөсүндө мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Allah Taala жерди силерге төшөк кылып, жайыл тасмал кылып, тастаркон сыяктуу кылып, килем кылып силерге жайып берип койду. Ошонун үстүнө фамшу, баспайсыңарбы пенделерим дейт. Ырыскылардын баарын чачып койдум, терип жебейсиңерби дейт. Мындайча айтканда периштелерди жөнөтпөйт экен, официант кылыпчы. Муну тетип пендем апарып берип койчу дебейт экен. Биз аракет кылат экенбиз, натыйжаны Кудайга чыйтайт экенбиз. Кээ бир периштелер менен договор түзүп алгандай болот го, байкайсыздарбы? Жата болот. Майтаман. Кыргыздар майтаман деп коет аны кличкасын. Жаты вечер майтаман дейт. Эми кээ бирлерне тийсе кечирип коюңуздар. Бир үйдө 10 бала болсо, бирөкө атанын чөнтөгүнө кирип алган. Атасы байкуш 70ке чыгып алган. 80ге чыгып алган. Ошонун чөнтөгүнө турат дагы, ата светтин акчасы келип калыптыр квитанцияда. Уялбай 30га чыгып алган баласы алып келип берет атасына. Ата светтин акчасы келип турго деп. Байкуш атасы тамтаңдап 60га чыгып калган атасы. Чөнтөгүнөн пенсиясынан тягынан бияна чогулткан акчасын берет ошол. Ушул болбойт экен да неге? Адамда уят намыс болуш керек экен. Муну да кыргыз айткан, не деген? Болор бала 15-inde баш, болбос турган бала, болбос бала. 30-unda жаш деп тур. 30га чыкса да жаш бала деп тура берген. Ошон үчүн аталарды кейитпей, кепчитпей кызматын өтөш керек экен. Мына Курандагы аят. Жерди мен силерге килем кылып койдум, ырыскыңарды терип дей турган. Ошону фамшу фи манакиба, үстүнөн басып, мындай басып тырмалаңдап, анан жегиле дейт. Мына Кудай, бул Мулк сүрөсүндөгү аят бул. Хадис эмес, эшмат ташмат молдонун сөзү эмес бул. Алла Тааланын өзүнүн кайрылуусу бизге. Демек, аракет бизден экен, натыйжа Кудайдан. Анан жок, өзү эле келе берет деген адамдар болсо, мен үйлөнбөй эле балалуу болуп алам дегендей болуп калат экен. Кыз бала болсо күйөөгө тийбей эле, эркек бала болсо аял албай эле, Кудайым мага 5 бала, 2 кыз бер дегендей болуп калат экенбиз да. Же болбосо мына ээн талага турасыз. Мына ээн талага 1 тонна будайды сеппей эле, Кудай кааласа күзүндө ошол жерден 10 тонна будай алсам дегендей болуп калат экенсиз да. Андай болбойт да. Будайды себиңиз. Анан натыйжаны Кудайга таштайсыз. Кудай береке берсин, ошол жерден 10 тонна будай алышым керек деп, Кудайдан үмүт кылып коюп, аракетиңизди көрөсүз. Мисал да ушундай. Ушул жерде отурган эркектер менен отурабыз, баарыбыз аталар, мына бир да аял киши жок. Баарыбыздын табиятыбыз ушундай. Биринчиден балдарыбыз, күйөө балдарыбызды айталычы, күйөө балдарыбыз. Мейли балабыз канча билинбейт. Күйөө балдарыбыз биринчиден ыймандуу болсун, экинчиден ден соолугу таза болсун, үчүнчүсү тырмалаңдап биздин кыздарыбызды, карындаштарыбызды жашынакай кылып багып турса, жанталашып, көзүбүзгө сүйкүмдүү көрүнөт, капкара негир болсо дагы жүрөгү аппак көрүнүп, эзилип жакшы көрөсүң. Чын да. Эзилип, балаңызга чуркап кызыңызды коргулбайын деп аракет кылып аткандыгы үчүн. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өмүр таржымалында келип атпайбы? Керек болсо 1 жылга заготовка кылып койчу экен, камданып койчу экен пайгамбарыбыз. Кээ бир жылдары.
Құрбандық мұрда 3 күнден ашық сақтау арам болған башында. Құрбандықтың еті бар, құрбандық çalабыз ғой. Ошо құрбандықтың етін 3 күнден ашық сақтау арам болған башында. Кейін анан бары тоқчылыққа өткөндөн кейін пайғамбарымыз не қылды? Еміз сақтап жей бергиле деді, сойып алып. Мысалы бирөө 10 уй сойған болса, бір үйін өз үйіне алып келіп қойып, 9 үйін не қылады? Бүт елге таратып береді да, мысалы. Араңызда ошондой байлар бар, мысалы, кей береді. Алла разы болсын. Эмне үчүн? Құрбандыққа Алланын ырайымы түштү. Муну мен бала чакама беришим керек, ыйманы, жан дүйнөсү ойгонсун деп деген ниетте. Ошентип үй бүлөгө да алып калыш керек, құрбандықтан таратыш керек деп эле садакада эле жумшай бергендер бар. Жок, андай эмес. Бала чакабызга да беришибиз керек, жеш керек бала чакабызга. Себеби Алланын ырайымы түшкөн эди. Анан тамактанганда дайыма оң кол менен тамактанат экенбиз. Эми кээ бирине катуу тийсе кечирим сурайм. Сол кол менен тамактанат, байкайсыздарбы? Бисмилла деп туруп эле тамакка кирейин дейсиң, эми карабайын дейсиң, бирок бала кезибизден чоң ата чоң апаларыбыз, ата бабаларыбыз үчүн тарбияланган да, оң кол менен жеш керек. Шарт эле сол кол менен жейип баштаса. Бул болбойт экен. Себеби шайтан ошон сол кол менен жейт экен. Бул боюнча муттафакун алейх, имам Бухари, имам Муслим риваят кылган хадис бар. Ал хадисте мындай дейт. Я гулам, о балам, баягы айтат бул сахаба. Мен колум ойнок болчу дейт, оң колум мындай туралчу эмес дейт, митип турчу дейт, кылтылдап турчу дейт. Монотип кылтылдап турчу, ошон үчүн сол кол менен жечүм дейт. Ошо сол кол менен жейин деп баштасам эле дейт. Анан мага пайгамбар айтты: "Я гулам, самилла, бисмилла айт. Ва кул бияминик, оң колуң менен же, ва кул мимма ялик, өзүңдүн алдыңдан же." Кээ бир адамдар бар го, мисалы ашты алып келсе деле, кашыгы менен алып келип, өзүнүн алдында ашты сиз жака, сиздин алдыңызда ашты өзүн жака аралаштырып берет, мындай 5 бармактай кылып элечи. Анан жей бер дейсиң, мен тойдум айнан ай. Болбойт да негизи. Ар ким өзүнүн алдынан эле жеш керек, болду. Койду, болду. Ошо менен акырын чекесине жей бериңиз. Керек болсо силкип койсо жебейт кээ бир адамдар. Жиркенип калат. Жедиңиз акырын болду, силкпей жөн жеш керек экен. Негизи ушундай да, пайгамбарыбыз керек болсо айтып атпайбы, түкүрөгүңдү чачыратпа сыртка. Бул адепсиз көрүнүш. Мынакей, убакыт бүтүп калды, сөзүмдү ушул хадис менен жыйынтыктайын. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ма'аба Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам тааман катту иништахаху акалаху ва ин карихаху таракаху. Пайгамбар буну да имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эч качан бир тамакты айыптаган эмес. Жакшы көрсө, унчукпай жакшы көрүп жеген, эгерде жегиси келбесе, жактырбай калса, жактырбаган тамактар болуп калат да. Адам табиятына жараша. Аны унчукпай эле жебей койгон. Мына тамагың мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр дебешибиз керек экен. Бирөөнүн үйүнө барып, көк чай барбы, я көк чай деп. Я кызыл чай барбы, кызыл чай деп түшүндүрөбүз го. Я кандай чай болсо бере бер. Кайсынысы бар десе, мына хикматтуу кайрылышыбыз керек экен да, таанышмандык менен. Өкөтөң бар. Көк чай да бар, кызыл чай да бар десе, анда көк чайын бер десеңиз болот. Анан бизге кандай чайыңыз бар десеңиз өзү айтат. Кара чай бар эле дейт, анан караңгы алып келебиз. Көк десе, такыр болбосо кайнак суу бер деш керек экен да. Жөн эле кайнак суу. Мына ошентип барган жерге биз ыңгайсыздык жаратпаганга аракет кылышыбыз керек экен. Ал эми өзүңүздүн балаңызга, өзүңүздүн небереңиздин үйүңүзгө барсаңыз, анда каалаганда калча байсаңыз боло берет балаңызга. Ал таап келет каяктан. Себеби сиз мороженое жейин деп ыйлаганда балаңызды ушу менен ош базарда жер болсо дагы эмне кылгансыз? Алып келип бергенсиз. Амин. Жараткан Алла Таала ар бирибиздин ибадатыбызды кабыл кылсын. Бүгүнкү күндө балача ата-энесин боздотуп карабай койгон бала чакалар да бар, түшүнбөстүктөн. Ошолорго Кудай Таалам ынсап ыйманын бекем кылып, адеп ахлактуу кылып, 90го чыккан аталарыбыз болсо дагы, апаларыбыз болсо дагы айтканынан эмес, көз карасына түшүнгөн сезимтал бала чакалардан болууну ар бирибизге насип кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.